Адистердин айтымында Кыргызстанда 100 адамдын 10-15 артроз дартынан жабыркайт. Бул дарт эмнеден келип чыгат? Эмнеси менен коркунучтуу? Ар бир муунда анатомияга кайрылып келсек, ар бир эки сөөктүн кошулушу бул муун болуп эсептелинет. Ошол муунда бизде ар бир муун бул эмне? Бул кыймыл аракет. Кыймыл аракет болуш үчүн бул ошо сөөктүн бети муундагы атайын хондральная пластинка деп коет, орусча айтып өткөндө, медицина тилинен айтканда бул кемирчек болот. Ошол кемирчек бул абдан сыймалак, анан кийин өстүрүп турса абдан сөөккө салыштырмалуу жумшагыраак келет. Ошол кемирчектин бузулушу бул ошол муундун артрозуна алып келет. Кемирчекке ашыкча күч келсе же болбосо адам жаракат алса, муундун кыймылдуулугу начарлап, оорутат. Ошондон улам оору өтүшүп баштайт. Кемирчектин жанындагы ткандар, байламталар жана сөөк сезгенет. Мына бул жерде биз тизе муун рентген снимогун сиздерге көрсөтүп жатабыз. Дени сак адамдын тизе муунун рентген снимогу. Мына көрдүңүздөрбү? Могул эки сөөктүн ортосундагы могу аралык бул биз рентгенден бул эмне? Бул кемирчек. Баа көп ойлойт бул жерде орусча айтканда пространство деп. Жок, бул пространство эмес. Бул ошол кемирчектин өзүнүн бийиктиги. Мына көрдүңүздөрбү? Сырт жагы болобу, ич жагы болобу, эки жактың бирдей болуш керек. Эч кандай өзгөрүү жок. Эми мен сиздерге азыр көрсөтүп кетейин, жанагы артрозду эмнеге алып келиши мүмкүн. Мына көрдүңүздөрбү? Бул жерде биз эмнени көрүп атабыз? Көрдүңүздөрбү? Сөөк канчалык муун өзгөрүүгө мажбур болот. Мына могу даже бул жердеги жанагы орусча надколенная чашка деп коебуз. Мына көрдүңүздөрбү канчалык сөөк өсөт мына. Көрдүңүздөрбү кандай? Бул уже артроздун 3-чү, 4-чү стадиядагы дарты. Аталган оору даражасына жараша белгилерин берет. Биринчи даражасында адам көп отурса, басса, жоор көтөрсө, кечке маал мууну ооруйт. Эртең менен жакшы болуп калат. 1-2 күн эс алып көп кыймылдабаса, оору бир топко чейин билинбей калат. Бул даражада кемирчектер азыраак жешилет. Экинчи даражасында муундар ооруп, шишип, кыймыл азаят. Тизенин өлчөмү чоңойот, кыйшайып баштайт. Бул даражада кемирчектер көбүрөөк жешилет. 3-чү, 4-чү даражасында кемирчектер жешилип бүтөт. Муундарга сөөк өсүп, кыймылдабай калат. Кыймылдаганда сөөккө тийип кычырайт. Көбү аркасыздан балдакка таянып, басууга аргасыз болот. Диагнозду билүү үчүн биринчи кезекте дарыгерге кайрылуу керек. Ооруган муундун рентген же магниттик резонанстык томографиядан өткөрүү, артроскопиядан өтүү, ошондой эле кандын биохимикалык анализин тапшыруу. Айдана Астамова, Данияр Амантурулу, Замана студиясы.